Бирөөсү кичине температура берип атат. Чекесин кармак көрсөм ысып калыптыр. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Бул тоок экөөбүз буюрса бүгүн сиздер үчүн дагы бир видео тарталы деп отурабыз. Эртең менен эрте азыр элдин баары уктап атат. Бул тоокту бул жака алып келип бөлүп койдум. Себеби баягы бүткөн жери кайрадан айрылып баштаптыр. Карабайсыңар, балпайган бул жака местный болуп алган. Бул экөөбүз уже бул жакта отура берип, видео тартып берип дос болуп калганбыз. Эй. Саламдашып койбойсуңбу? Кел, учурашып койчу. Ошондой. Анан муну таптакыр эле толугу менен бүтмөйүнчө, жүндөрү толугу менен өсүп чыкмайынча 2 ай болсо 2 ай, 3 ай болсо 3 айга чейин кошпой эле коеюн деп чечтим. Эми эсиңиздерде болсо, мурда бул браманын алдына Дерзийский гиганттын жумурткаларын салганым бар. Жакшы жатты, кыймылдаган жок, эч кандай проблема жок. Буюрса жакшы болду деп аябай сүйүнүп атканмын. Бирок ошол астына жумуртка салган күндү жазбай калыптырмын. Өзүмдүн оюмда негизи 19 же 20 күн болгондо алып туруп инкубаторго салып салайын дегенмин. Себеби мурда бир канча жолу иш жүзүндө өз көзүм менен көргөнмүн. Канча жолу брамаларды бастырган болсом дагы 80-90%ын өлтүрүп чыгып аткан жеринен же жумурткаларын жарып, кыскасы балапан чыгаруу кезде булар өтө эле алсыз, начар болот экендигине ишенгенмин. Ошондуктан алып салайын деген болчумун. Бирок кечээни эртең менен келсем, жөн эле бир эле жумуртканы алдым эле дагы карасам, састык экен. Аны алып салган болчумун. Анын калгандарын карасам жакшы эле тургансыганынан, бүгүн кечинде келип туруп, алайын дагы инкубаторго салайын деген оюм бар болчу. Ошентип кечинде келсем, мына шокирующие кадры, слабонервным не смотреть дегендей. Карагыла. 1, 2, 3, 4. Төртөөнү өлтүрүп коюптур. Анан айла жок эми, жетишпей калдым. Карасаңар, кургайын деп калган экен кээ-бирлер, чыккан сопсонун. Бирок тооктун ордугунан кыскасы жанчылып өлүп калыптыр. Бул экөө болсо легорундар. Бул бүгүн эртең менен өлтүр, бул болсо кече күнү өлгөн. Көптөн бери ооруп аткан. Жашап кетеби же жашап кетпейби десем, акыры өлдү. Мейлі, жатқан жері жайлы болсын. Анан эми бул үчүн тоокту күнөөлөгөндө деле кажет жок. Эми байкуш бул тооктордун табияты ошол. Эми 20 күн деле ошол 20 күн жатып анан чыгып аткан жүзөлөрүндү өлтүрүп салайын деп жатпайт да булар деле. Бирок болгон табияты ушул, оорураак болуп кичине жүдөрөөк болот экен. Андыктан эң жакшысы колдон келсе же булардын жумурткасын алып туруп кыргыз тоокторго, жайдары тоокторго бастырыш керек, же 20-21 сутка башталып аткан кезде инкубаторго алып туруп, сала калып, кургатып, анан кайра алдын алып келип салып койгон. Ошол дагы жакшы варианттардын бири десек болот. Калган жумурткалардан 6 болсо калган экен. Момундай болуп кээ-бирлери ырайы кетип, бирөөсү жанчылып кабыгы менен кошо. Экөөсү. Бирок экөө тең тирүү экен. Төртөө болсо мындай фонарик менен ичин карасам кичине жаракка кетирип койгон, бирок тешелек экен. Анан болбоду деп туруп 6 тең колго тештим. Колго арчып негизи жардам берген жакшы эмес. Бирок тооктун алдында калып өлгөнчө андан көрө өзүм ачайын дедим. Жашаса жашап кетти, жашабаса эми тагдыр экен дедик. Ошол тобокелчилигимдин натыйжасы мынакей. 6 мотор айган сонун Дерзийский гиганттардын балапандары. Буларды эми берсемби, бербесемби деп отурам. Бул аябай агрессивный экен. Тигил жана бир жөжөлөрдүн бирөөсү түшүп кетти эле. Чуркап келип, аз эле жерден өлтүрүп сала жаздады, өзүм куткарып калдым. Анан кандай кылам билбейм. Же берсем бердим, бербесем дагы көрөбүз. Бирок Кудайга шүгүр мына. Мындайдан дагы 4 болмок экен, бул 4 кошулганда 10 балапан сон болуп чыгып калмак экен. Карагылачы, тирүү жандык да байкуштар. Ошолордун эле жанчып эле өлтүрүп салса кандай ичи оорубай койбойт экен. Анан негизгиси жашап кетет деген ойдобуз. Бүт баарын тең жумуртканын ичинен сыйрып алдым. Ол киндиги кандай экен? Бирөөсүнүн киндигин кичине кошо жылып алгандай болдум элем. Жакшы эле окшойт сыягы.
Калгандары жакшы. Дагы бир аз тыңыз анан беркилерге кошуп коем буюрса. Беркилер дегеним булар. Сөйте чыгалбады быкчап. Инкубаторга 85 жумуртка салынган. 85тен 15теги таптакыр ичинен өнбөптүр. Дагы 15те өнүп келатып өлүп калыптыр. Анан калгандары жакшы, Кудайга шүгүр чоңоюп атат. Аман эсен. Светлая брама и держиский гиганттар. Бирөөсү кичине температура берип атат. Чекесин кармак көрсөм ысып калыптыр. Анан текшерип коеюнчу деп колтугуна градустик кыстарсам 38 бирдемени көргөзүп атат. Албетте тамаша. Бирок температура берип калыптыр. Анан койтуп парастамолдон бир аз ичирип койдум. Азыр кайра таппай калдым, оңолуп калган окшойт. Себеби үңкүйү эле жаман болуп аткан. Азырынча аралашып кетти окшойт. Бул жакта болсо сөт күйдү. Лег орундар. Буларга канча күн болоюн деп калды? 10 күн болоюн деп калды окшойт сиягы. Булардан дагы экөөсү өлдү, жана көргөзгөнүм. Анан калгандары жакшы. Аман эсен чоңоюп атышат. Кишиге жакын. Мүнтөсөң тыкылдатсаң чуркап келишет. Себеби келип туруп тыкылдатып бир нерсе берип көндүрүп койгом. Бирок булар чоңгондорго караганда көбүрөөк жейт экен чындыгында. Жемине түтпөй атам азыр. Аябай көп жешет экен. Чоң токтор буларга салыштырмалуу экономичный десем да болот. Булар тынбай эле жей берет экен, мейлеми. Бала кезинде эч нерседен өксү болбосун деп тамагын аяган жокмун. Колдон келишинче жей эле атышат. Ошол. Негизги сиздер менен бөлүшөйүн деген жаңылыктар ушул болчу. Анда кийинки видеолордон амандашканча ассаламу алейкум. Аман эсен жакшы туруңуздар. Не болду? Учасыңбы? Учкуң келип атабы? Ошондой.